Немис баскынчылары Ленинградты жок кылуу максатында шаарды курчоого алганда советтик аскерлер аны бошотууга тынымсыз 872 күн бою салгылашкан. Мында 3 миллион адамдан 560 миң жаран гана аман куткарылган. Баскынчыларга каршы салгылашта ат башылык Сатынды Жапаров сап башында болгон. Шаар 1944-жылы бошотулган. Фашисттик аскерлерге каршы туруп курчоодо калган адамдардын үмүтүн жандырган ардагер учурда ал күндөрдү эстегенде көзүнө жаш алат. Soğuşunda el yurttu mekende ayva sağındık. Sağınıştı salam katacaktık. Söyleştik ya. Sağınbay koyverdiken. 1950-жылы кичи мекенине аман-эсен кайтып келген ардагер 1987-жылга чейин Ат башы районундагы сүт заводунда эмгектенген. Эмгектеги каармандыгы жана согуштагы эрдиги үчүн бир нече орден медалдарга татыктуу болгон. Тарыхта кара тактар менен калган Ленинград баскынчылыгында фашисттер менен 4,5 миңден ашуун кыргызстандык күрөшкөн. Ошол күндөрдө бүткүл Совет эли, анын ичинде кыргызстандыктар тынымсыз азык-түлүк, кийим-кече жиберип турушкан. Бул күндөрдү улуу ата мекендик согуштун ардагери Сатынды Жапаров балдарына жана неберелерине дайыма айтып согуш болбосун деген тилек кылат. Мындан ары soğuş болбосун, тынчтык болсун. El yurtubuzda тынч болсун. Soğuş деген жаман. Башыбыздан өттү. El yurtda тынччылык болсун. Учурда ардагер 97 жашка келди. Жубайы Асылкан апа менен бирге 10 баланы тарбиялап, 26 небере, 18 чөйрөнүн сүйүктүү чоң атасы. Улуу жеңиштин 77 жылдыгын кубануу менен тосуп отурган чагы. Бизге жакшы акыл насааттарын айтып, согуш болбосун деп, ар бирибизди ошо кыргыз элине, кыргыз жерине патриоттук тарбияларын көп берип келди. Бүгүнкү күндө Ат башы районунда согуштун 2 ардагери бар. Аларга быйыл президенттик фонддон 100 миң сом берилди. Мындан сырткары ай сайын берилүүчү компенсациялар төлөнүп турат. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен ошосо 2 согуштун ардагерине 100 миң сомдон бир мезгилдүү акчалай жардам. Андан сырткары президенттин алдындагы Нарын областындын ыйгарымдуу өкүлчүлүктүн демилгеси менен 10 миң сом, Ат башы райондук мамлекеттик администрациясынын эмеси менен демилгеси менен 5 миң сом жардам берилди. Согуштун ардагерлерине 7 миң сомдон акчалай ай сайын компенсация төлөнөт. Андан сырткары президенттик 3 миң сомдон президенттик стипендия, кошумча дагы 3 миң сомдон стипендия төлөнүп турат. Бүгүнкү күндө аларды биз ай сайын өзлөрүнүн банктык эсептик счетторуна төлөнүп берилет. Ал эми Нарын облусу боюнча улуу ата мекендик согуштун 4 гана ардагери калды. Бирок мезгил өткөн сайын катары суюлуп бараткан каармандардын эрдиктери тарых болуп түбөлүккө сакталып кала бермекчи. Гүлзат Моккенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Ат башы району.